Урматтуу көрүүчүлөр, 101 жыл медиа порталы азыр кайрадан Ала Эмне райондук сотундабыз. Бүгүн чуулгандуу жанагы автокырсыктан каза болгон 2 жаш жигиттин иши боюнча соттук процесстин кезектеги отуруму болот. 4-чү соттук процесс өзүңүздөр көргөндө азыр элдер абдан көп келген. Саат 3-тө соттук процесс башталыш керек. Биз ошондо чагылдырып бергенге болгон күч аракетти жумшайбыз. Деги экинчи тараптан да эки тараптан тең алганга аракет кылып атабыз, бирок биринчи тарап биринчи күнү эле бизге ар кандай интервью берүүдөн баш тарткан. Бирок сотто күбөлөрдүн баары суралып атат. Аларды болсо судья видео тартууга уруксат берген жок. Болгону аудио жазууга уруксат берди. Ошол бүгүн да эгер күбөлөр сурала турган болсо, көрсөтмөлөрүн сиздерге аудио жазма менен чагылдырып жеткиргенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 101 жыл медиа порталы менен кызыктын баары алдыда. Анан бүгүнкү күндө күбөлөрүбүз бар экен, адвокат айтып атат. Анан бүгүн эле соттун чечими чыкпайт деп ойлоп атам анткени. Биз билгени бүгүнкү 2 күбө экен, өткөндө эле 2 күбө менен сот бүтүп калган. Бүгүн деле ошондой болуп калса керек. Билбейм, мен буйруганы көрөбүз, айланып келип сот чечет дедим, соттун чечими бүтүп атыр чыганыштык менен. 9 ай күттүк, эметтерден бир акка чыдарбыз деп туруп. Өткөндө машинанын ээси Айгүл айым күбө катары өттүр да. Ошо кандай болду, ошону айта кетесизби? Комментарий катарычы. Ооба, күбө катары сурак бериптир да бияктачы. Показаниясын көрсөтмөлөрдө абдан жаңылды. Абдан жаңылды. Ар бир сөзү арбачка чыгып, 1-2 версиядан чын эле 4 версия болуп кетти. Өзү да түшүнбөй калды этегинде. Анан спирттик ичимдик ичкендигин айтты, мойнуна алып. Эми үчүн өзүң ушундай алкоголь опьянение болгон болсоң, амастер эмне туура эмес чыгып калды, ушуну туура деп ойлойсуз десе, жок, туура эмес деп айтты, кайта өзү адам айтып. Өзү ичимдик ичкен мойнуна алды ошо. Мойнуна алды. Пиво ичкем деди го. Пиво ичкем деп? 3 пиво ичиптир да. Анан калган наркотик. Айланып келген адамды сапатка. Кечен отуруп кайткыле судьядан тагдырды чечилген туруп. Буюрса билбейм эми. 2 жигиттин өлүмү жөнүндө, чын өлүмүндө болгон бирке жоопко тартылып кетсе жакшы болот эле. Мен буйруганын көрөбүз. Неге чындыкта жакшы адамдарды, балдарды, эч күнөөсү жокторду камайт азырчы. Анан кийин монтип наркотикти чегип алып, жаш балдардын оалына калып, наркотик чекпесе мындай болбойт эле. Ичимдик ичип алып ушундай кылмыш кылса, мынакей канча 9 айдан өтүп кетти. Эч камабайт, эч текеси жок. Сотторуңар иштебейт. Будай депутат, алда президенттер укса дагы булар укмаксан болуп атасыңар. Эмне үчүн ушундай карапайым адамдарды ыйлатасыңар? Мына энелери ыйлап атат. Абдан жаман болуп, бала деген кандай жап-жаш бала деген 18-20га чыкканда ошолорду өлтүрсүн деп өстүрүп коюп туруппу? 20 жашта, 21 жашта бир бала. Жок, кече 23гө чыккан. 23гө. Мына кичинекей кызы 2001-2002 жылы. Мына Айгүл, алдагы Айгүл камалсын. Айгүл. Фамилиясы эмне эле? Айгүл Болотбекова беле? Докторбек кызы. Докторбекова. Кылмышты кылып коюп, мына жатат унчукпай. Бирөөдүн бузуку бу, шерменде. Жанагы Дөөлөт деген баланын 3 баласы бар экен, 3 баласын мына тирүүлей жетим кылатыр. Келинчеги коркконунан бияка келе албайт. Аны да коркутуп атыр да. Балдарың алып коебуз, мынтип коебуз деп коркутуп аткандыр да. Жол болсо эмне үчүн келе албайт? Мына бир үй бүлөнү бузду, 2 үй бүлөнү ыйлатты. Канча деген биз канча кыйналып атабыз ушу балдарыбыз үчүн. Мишайт этпей эле сүйрөп атат. Сот жүрүп атат. Мен атым Кулбачаева Сайбира. Мен тайжеси болом, Изаттын тайжеси болом, кичикийинде. Мына ушу экөөүн камап берсин да, эмне үчүн мындай чой берет? Сотуңар эмне үчүн балжырап отурат? Унчукпай, иштеген ишин нактай иштеш керек, жакшы иштеш керек, так иштеш керек. Ала тургандарын алып алып туруп, унчукпай тыл тыйышып отурушат. Неге президенттер муну карашпайсыңар? Президент караш керек, ташип, кандай ташип, жардам бериңиз, ташип. Биз ыйлап атабыз мындай күндүр-түндүр. Айгүл Докторбек кызы ошо күбө катары өттү, бирок баягы өзүнүн
берген показаниясынан көрсөтмесинен улам уже 3 эмес 4 жолу жаңылды го. Анан бардыгын эле ачык айып болуп калды то, что за рулем ошол кыз болгону, жанагы бидросу эмне себептен улам өйдө жагы чортсунганы, ал келесо кишиге деле белгилүү болсо керек, рулга капчылып калганын кесепетинен болуп атыр да. Анан то, что ичимдик ичкенин айтты. Анан дагы канча ылдамдык менен келаткансыңар дегенде 80-90 максимум 100 дейт да. Анан тиги жерден дагы алардын адвокаты баягы эмне деп атсың деген деп үйрөтүшүп, окутушуп, ушундай тура эмес нерселер болуп атты да. Биз ошо Айгүл менен ошо дөөлөт ошо жазасын алсын деп, сот адилеттүү чечим чыгарып берсин деп ошо бүгүнкү сотко да келдик. Негизи процесс кандай болуп атат? Процесс Аябай бир ызы чогуп кетиптир да. ооба баягы эме болуп атат Мында да. бир атайын провокация болгон сыяктуу деп атышат да, ошол чынбы? Ооба, провокация болду десек болот. Ооба. Баягы 9 ай деген өтө узак да. 9 ай чыдамыбыз кетип күттүк. Анан 9 айдан эптеп эмеге жеттик десек, эң этегинде ошо жана Докторбек кызы Айгүл атайын эле провокация кылып, сөзүнүн этегин да допросчу бүткөндөн кийинки эң этегин эме деп бүтүрбөдү. Чыгып баратып. Ой, машинада 6 бала шофёр менен тең мас экен дебеди. Мас болуп түшүптүр дебеди. Бүт да ошондон кийин элдин көз карашы уже эме болуп кеттик да. Ызы чуу да ошо сөз жаратып кетти негизинде эле. Антпесе Кудай үстү турго. Эмне биздин балдар ичпейт? Лично мен ошо эним баласы менен өз балама жооп берем да. Анткени алардын чөйрөсүндө да балдар ичпейт, өстөрү да ичпейт. Тим более ошо баягы чоңгурчакта иштеп жүргөндө ишеп атпайлыбы, деп атпайлыбы? Чоңгурчактын өзүнүн эмеси бар экен. Строгий режим бар экен да. Өлтүргөндөр раз келгенче анан дагы өлүп калган балдардын жанын жогун койбой күнөөлөп баратышса, ошондо биздин балдар ошо жини келип кетишти окшойт. Ошо балам менен достору ошо мектептерге кашайып кетти окшойт. Даже мен энеси болуп туруп, мен деле өзүм кармай албай калып, муну эле балам портретин мен берип калганымды өзүм да билбей калыпмын. Анан неге, допустим, ошол эле сөз кайталанып турган болсо, мен бүгүн ошону наоборот даже чачым жулбай калганыма бүгүн кейиптей атам, чындап келгенде. Анан баягы ошондон кийин барып ооруканага жатышты деген да маалыматтар болду да. Анан азыр бүгүн процесс болобу же жылып кетеби? Ал баягы эме Эми процесс эси жыла турган болсо буга чейин эскертүү берилмек да. Анан эми ким билет? Адамды өлтүрүп коюптур, 200 дөйлөнүп аткан адамдар баягы мен муну портретимен берип кандай действительно сарапина кетиптир чекесине. Ал ошо жана видеолордо жүрүп атпайбы? Анан ошо негизинде барып жатып алды деп аткандагысы рас. Ким жатса жатып алат, анда да буйруганын көрөбүз да. Эчтеке эмес биздин балдарды өлтүрөт. Заты алар тилүү да. Булар кечирим сураганды да билбейт. Булар мусулман эмес. Бул акмактар. Акмактар экен булар. Биз ушуларга чейин кечирип келдик. Биз кандай мына эки эне, бул иним келинчеги, мен Изаттын апасымын. Кече толган күнү. Ооба, кече толгон күнү болду. Кече 23-кө чыкмак. Көз жашы ушулар урсун. Не дейм башка? Ооба, көз жашы урсун. Бизге окшой ич ачышып, өзөгү өрттөнүп, акмактар биздин азапты баштарына келип Өлүп калсын. менен Айгүлдүн ата энесине да кайрылып кетет элем да. Ошонча кылмыш кылгандан кийин ошо бата кылдырып, барып кечирим сурап түшүнтүп койсо болмок да. Булар деле алардан акча күткөн жок, мына силердин сотторуңардай болуп. А соттор отуруп акчаларын алышып алып, канча айлыктары канча, анан Биз адамдык сапат күткөнбүз. бияктан акча да алышып алып отурушат. Жоксо ушул ери чечет эле да, канча улам которуп атат. Улам которуп атат. Биз ушуга чейин кечирип келеткен деп ойлодук. Ошо кечирим Ата энеси да туура эмес кылды да. Бул пиво ичип алып, наркоман болуп, айдаган Жанагы баягы улуу сөздө уят жок деп атырык го, жана даже мен даже ошол жерден даже айта кетким келип атат да. Просто каның кайнап туруп атыр да азырчы. Чынында эле нервин да кашайып кетет. Эми жанагы тампон ыргып кетиптир деп атпайбы? Тампон ыргып кеткен болсо да, если реально ойлоно келсең да мындай. Тампон ыргып кетсе эмне, бул турсусу жок келатканбы? Таң калыштуу да. Булар ошондо эмне кылып келишкен? Панорамага чыгышкан, жалжаңдашып жатып турушкан, экөө арактоосу ичишкен, наркотикти чегип под кайфом келатышкан. А машинада турсуу жок келатса, жалжаңдашып эркелешип келаткан, ошонун негизинде көрбөй эле балдарын коюп кетип атыр деп билесектер. Если реально ушундай эле болуп атыр бөлөк. А эмнеге аны тампону вдруг эле түшүп калат? Түшсө турсуу эле чөт эле да.
Значит, көтүнө даже бу эшектин шерминде кан чыктым, даже эч кийимде болгон эмес бу да. Ошо показаниясында өзү да айтпадыбы, биз ошо панорама жактан кататься кылып келатканбыз. Ошол жака отурганбыз, эс алганбыз деп атпайбы? Эс алган ошон үчүн эс алган окшойт да, шакалдар. Чейинки 2 сот отурум өттү да баягы схема ДТП боюнча экспертиза чыгарды. Анан ошол учурда дагы баягы ошо экспертиза чыгарган оруска барып $3000 сунушташкан экен да. То что таксинин эмеси, машинасы күнөөлүү депчи. Анан бирок ошондо орус айткан экен эме депчи. Мен баягы 2 баланы, 2 жаш өлүм баланын эмесине акча тапкым келбейт мен депчи. Эмеден кийин депчи. 2 жаш бала өлүмүн нетени байыгын бербейт. Ошо байыгын келбейт деп айткан экен да. Прокурор мырза, Тыйын алгандан кийин как бы протокол алганда унутуп койгон да. Соттон чечилет да жеке. прокурор мырза, кантип сотко өткөрүп жибергенсиңер ошо мындай чаба тергелген иштечи? Ошону Комментарий бере албайм экен. Эмнеге бере албайсыз? Күтүп атышат жакта. жок, токтосоңуз. Токтосоңуз, эмнеге? Ким? Жок, эмнеге кантип Саат 6 болду деп сот процесс. сот бүттү да? Ал келсең эле моуну тоз байке тартып коюңуз колду. Байкеде жумуш убактысы бүттү. Прокурор бүттү да. Прокурор эмнеге бияка кирип атат? Жумуш эмнеге кирип атат прокурор? Аны биз алышыбызды жооп бере албайбыз. Депутаттар болсо, укула ушул. Тергөөчүлөр жакшылап тарбиялай алат биринчи. Көчтү карактууларын койгон адам тагы оюнчук эмес бу жерде. Билимди татыктуусу келсин. Ошо билимди татыктуусу келсин. Бир тупойлор жыйнап койгонсуңар. Эки номер эмне келди жанагы мектепте окуган 2-класстын двоечниктерине гана отуруп бердик бу эки тергөөчүбүз. Ошондой болду балдар кимдер катышты? Канаттырандырып жууп алгандыгарбы? Отурдук жана биринчи жанагы Рыспек деген тергөөчү, биринчи допрос берген 3-чү тергөөчү. Билбейм эле башканы айткан жокпу, айттыкчы деп лагаттыкчы кылганда. Билбейм, ичим буйкуланат, өзүң өртөнөт, бирок жыйынтык эч бир жок, билбейбиз. Балдарыңыздар бирөө үйлөнгөнгө канча жашта балаңыз жөнүндө? Менин балам 2001. Мурунку 23-жылы үйлөнгөн, бирок ошол үйлөнгөн числосуна кайта жылына жеткен жок балам. Курзакта кызы калды, азыдайым болчу кызыбызды күтүп аткан, бирок ошого жеткен жок, кызым борунда кыспай кетти. Баламдын 40-ын эртеси кызым төрөлдү. Карабайсыңарбы, эми ушу 2 ай дегенде тергөө жабылып калып, кайта козгоп, эмне деген шундуктар болуп атат, өлбөй жүргөнүмө таң калып атам мен.